атама айттым, шарт койдум. Бир мындай мен Ханыша. ошон үчүн мени ушинтип алып кетип барып алыптыр. Бирок тескерисинче мен ага жардам берем. Эжекке салып атат, мен сурап түшүнөм, ал келип алыптыр. Эмне деп атат дейт да. Мен ага башынан түшүндүрөм. Именно бул сферага шуктандырган бул өзүмдүн эле устатым. 3000 сом төлөгөм биринчи айына. А уже экинчи айына уже өзүм акча чыгарып төлөп баштадым да ошол жерденчи. Салам достор, мен Зия жана бул менин каналым. Бул жакта биз адамдардын тарыхыны жана ийгиликтерини чогуу үйрөнүп күч дем алабыз. Бүгүнкү коногубуз өзгөчө инсан, активист, жаш дизайнер, ишкер айым. Бул Айдана Нуриева. Айдана, кош келипсиң. Кандай келип болдуң? Рахмат. Сага чоң рахмат бизге убакыт ажыратып келгениңе. Кыйын болбодубу келиш? Жок, баары сонун. Таң атпастан, жалбаттан бул жака келип чечип калдым. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Мен ойлойм, жакшы бир пайда берүүчү подкасттардан болот деп. Сен азыр Жалал Абадтан келдим дедиң, бирок Бишкекте жашайсың. Келин эме кылабыз. Азыр Бишкекке барбайбыз. Бизде азыркы учурда Манас болгон. Жалал Абадтан баштайбыз. Айдана өзүн адамдарга кантип тааныштырат? Өзүн азыркы учурда кандай элестетет? Ким деп ойлойт? Ошону айтып берсең бизге. Айдана бул Жалал Абад облусунун Манас шаарынан 21 жаштагы жаш дизайнер. Бирок туулуп өскөн жерим ошол Манас шаары болгону менен, бирок бизнесимди, карьерамды тургузуп келе жаткан ошол Борбордо учурда жашап иштеймин. Өзүмдү кантип тааныштырам? Өзүмдү дизайнер Айдана Нуриева деп тааныштырам. Анан өзүм жөнүндө көп негизи сыртта таанышкан адамдарга айта бербейм. Айданамын деп коем, кайсыл жактансың десе Жалал Абадтанмын деп коем. Жашым 21де. Ушундан артыгына өтпөйт экенин ойлоп көрсөмчү. Ал эми мен жөнүндө көбүрөөк информация алгысы келгендерге жок гана инстаграмымды берип коем. Ойлойм, ушул подкастта балким кененирээк өзүм жөнүндө айтканга мүмкүнчүлүк болот. Айдана, чоң рахмат. Жалал Абадтан болду. Бирок азыркы учурда если кеңирээк айта турган болсок, сени бул жакка шыктандырган аябай инстаграмын көрдүк. Биз дагычы мындай информация издедик да. Ошону инстаграмын көрдүк, окудук башка жерлерден дагы. Активист болгонсуң, башка неме болгонсуң, ишкер айымсың азыркы учурда. Ушул ийгиликтерге жетишкенине ким себепчи? Шыктандырган адам ким бу жакта? Жаштыгыңа баштап өтүп кетелик. Жалал Абадта төрөлдүң. Эми окуган жериң жана шыктандырган адамың ким? Мен ошол эле Манас шаарында өзүм окууну бүттүм. 9 орто билимин алдым, 9га чейинки. Анан 9-классты бүткөндөн кийин менде келечекке карай бир кесип нээси болуу учуру башталды, тандоо учуру башталды. Негизи ойлондум, кичинекейимде бирок көбүнчө айтчумун да, мен врач болгум келет, врач болом депчи. Тилекке каршы мен 9га чейин окугандан кийин уже мындай дальше окуганга менде желание калган эмес да. Анткени бир аз мындай бизнес деген түшүнүктөргө ээ болуп баштап, ушул сыяктуу бир нерселерге кызыгып баштаган. Анан мен көбүнчө атам экөөбүз аябай ушинтип отуруп алып жакшы кеңеш сүйлөшөбүз да. Эмне кылайлы, эмне кылсак жакшы болот депчи. Атамдын кеңеши менен дизайнерскийге окудум. Мен курстарды деле окуп жүрө бергем 9ду бүткөндөн кийин. Медицинский курс жана ошол карантинден кийин аябай жана SMM, мобилография, дагы бир нерселер курстар аябай көп чыгып кетпеди беле. Кайсыл курс чыкпасын, мен биринчи окуйт болчумун. Курс чыгаргандардын баары мен байыткан. Анан окуп жүрүп атам айтып калды: "Кызым, эми кел бир пайдалуураак, сага доход алып келе турган бир курстарга окуп көрчү. Мен сени билем, шыгың бар, дизайнер болуп көрөсүңбү?" деп ошентти. Анан мен именно бул сферага шыктандырган бул өзүмдүн эле устатым Арзубек Ванама деп. Азыр Кыргызстандын баары эле, не только Кыргызстан, көпчүлүк Орто Азия боюнча дагы таанымал болуп келатат го. Ал инсанды мен телевизордон гана көрүп жүрчүм. Бирок жанынан окуу кыялымда бар болчу. Анан атам дизайнерскийге оку дегенде атама айттым, шарт койдум.
Мен дизайнерскийге окуйм. Атаңа шарт коюп. Бизде ушундай, атам экөөбүздө мындай эки тараптан бири-бирибизге шарт коюп, анан договор түзүп ушинтип иш кылабыз да. Анан шарт койдум. Эгер мени дизайнерскийге окутам десеңиз, мен анда ушул Арзубек Банамага барып окушум керек. Эгер окутам десеңиз, анда мен ушул жолго макул дедим. Десем атам, эгер сен ушул жактан биринчи курстарды окуп көр, эгер жакшы жыйынтык көрсөтсөң, сени Бишкекке эле эмес, дүйнөнүн аркы бурчуна чейин алып барып окуп келгенге даярмын. Бирок сен мага ушул жердеги результатымды көрсөтүшүң керек деп атам ушинтип шарт койду. Макул дедим. Биринчи эле ошол Жалал Абадта эле өзүм тапкан курстарымды окуп баштадым. Бир айында эле уже ошол 3 айлык курс болчу. 3 айлык курстун ал кезде курстун баасы болгону айына 3000 сом ушундай эле болчу да. Анан атам ошол 3000 сом төлөгөн биринчи айына. Уже экинчи айына уже өзүм акча чыгарып төлөп баштадым да ошол жерденчи. Каяктан келди бул акча? Каяктан келди? Мен одновременно үйрөнөм, одновременно заказ алып баштагам. Юбка темасын өтүп, юбка тиккенди үйрөнөм, биринчисин өзүмө тигип көрөм, всё отлично, всё жакындарыма, туугандарыма, досторума баштайм. Мен ушундай юбка тиктим, давай сага да тигип берем деген сыяктуучу. Менде ошондо эле ушундай түшүнүк бар болчу. Эч маселе жок эле, баарына сонтурбай давай ошентип отуруп эле бир юбканы 500 сомго, 400 сомго, 300 сомго тигип берсем деле ошого бактылуу ошентип отуруп экинчи айдын курсун өзүм төлөдүм. Ошондо атама мактанып баштадым. На результат. Уже результат. Да, вот. Ошентип көрсөтүп мактанып. Эң биринчи покупатель ким болгон сен? Ким сатып алганын эстейсиңби? Да, эстейм. Бир тааныш эже бар болчу. Ал эже менен бир жерде чогуу иштешип калганбыз. Кийин токусунан эле жолдон көрүп калгам. Жолдон көрүп калып эле эже келип, сен какта жүрөсүң, эмне кылып атасың, жоголуп кеттиң экөөбүз ушинтип сүйлөшүп атабыз, мен дизайнер болуп окуп жүрөм, мен ушундай нерселерди тигип атам деп баштан болбосо эми 15-20 күн эле эми болгондо мен дизайнер болуп окуп баштаганымачы машинага эми отуруп калгам. Анан анда мага юбка тигип бербейсиңби деп ал эже ошентип сурап калды. Ойлонуп туруп, анда заказ деген түшүнүк деле жок, мындай бирөөгө тигип берем деген түшүнүктө деле жок. Негизи азыр баягы 5-6 жыл окуса деле заказ алгандан корккондор бар го. Бирок менде коркуу да болбоптур да. Мейли кандай юбка десем, жөн эле обычный солнце юбка деди. Давай деп туруп эле анан хорошо деп туруп ошол эжеге 500 сомго тигип берсем керек. 500 сомдун ичинде ошол тканин да өзүнүн ичинде, расходун баарын жаап ошентип тигип берем макул деп эле анан тигип бергем, жакшы болгон. Ошондон кийин уже менде желание пайда болгон. Ошо биринчи заказды тиккенден кийин кандай мындай сезимдер болгон сенде? Вот бүткөн, анан бир аз коркконмун, болбосо обычный эле полусолнце мындай дизайнерлер түшүнүп турат болуш керек. Азыркы учурда мындай эле колдон үчүндө Да, мындай эле кете турган нерсени аябай толкунданып анан эже бүттү деп чакырсам келип кийип көрүп, сонун болуптур, ушундай таппай аткам деп эле аябай бактылуу болуп кийип кеткен да. Анан жактырды деп эле анан кудум ошол юбканы үйдөгүлөрүмө, жеңемдерге ушинтип тигип көбөйтүп баштагам. Анан ошентип эле уже башка темаларды өтүп баштадым, көйнөк темасын өтүп баштадым. Курстан кандай тема өтсө, биринчисин өзүмө практика кылып көрөм да, экинчисин уже заказга тигип баштап ушинтип. Ошол кезде эле мен Инстаграмды активдүү жүргүзчүмүн. Хотя менин 100-200 эле подписчигим болсо да. Сен ошондо параллель курстарга да баргансың, тигишке, заказга. Кантип мындай ой, пикир кандай десе болот, мындай сөз ажырса мындай айткан то что бирдекеге жөн адамдар бирдекеге жорго үлгүрөт да мындай. Сен кантип курстарга барып, заказ тигип, Инстаграм жүргүзүп, кантип үлгүргөнсүң? Ошол кезде деп калайынбы? Жаштык кезде деген. Балким уже ал кезде менде башкача энергия бар болчу чындыгында 9 бүткөндөн кийин. Мен уже 4-5 жыл өтүп калды да ал кездердегечи. 5 жыл мурдагы эле айдана такыр башкача болчу экен. Азыр да өзүмгө да Инстаграмдардан мурунку эски сүрөттөрдөн карап коем да. Аябай энергичный болчу экен. Көп нерсеге тытынып жетишем деп баардык нерсеге башымды салып турган адам болчумун да. Ага салыштырмалуу азыр бир аз мындай токтоомун өзү болуп, азыр бир аз мындай токтолуп калган кезим ушул. Ал кезде энергия токтоп калган кезиң ушул. Так ага чейин менде энергиям аябай ашып турчу. Ошол жаштыктын энергиясынанбы айтор жетишчү экен. Неме бар да, мындай оор болсо да суроом бар. Биз мектепке бар адамбыз. Биздин мектебибиз бар. 9 класска чейин кандай өткөнүн билбейм го, бирок
ошол тоскоолдуктардан кандай өткөнсүң сен? Сага имшайт берген маалдары болгонбу? Негизи мен мынтип ойлоп калам да, эгер мен басып жүрүп эле бир учурда эле баспай отуруп калсам, балким мага оор тийиши мүмкүн эле. А бирок мен тилекке каршы ошол төрөлгөндөн бери эле мен өз алдынча такыр басып көрбөгөн адаммын. Э, Алгачкы жолу таяк кармап басканым ошол 9 жашымда болду окшойт. 9-10 жашымда таяк кармап басып баштагам. Ага чейин бирок Кудайга шүгүр мектебимде калтырбай окудум. Жөн эле мектепке барып, для галочка эле эмес, анда дагы мектепте да активистка болуп, отличница болуп эле бүтүрүп жүрдүм. Мен үчүн оор болгон кездери бул менин майыптуулугум эмес, а балким ошол менин майыптуулугума сырттагы айлана чөйрөдөгү адамдардын кылган реакциясы, алардын кылган мамилелери болуп калышы мүмкүн эле. Анан мен именно майыптуулугум үчүн мен бир нерсени жасай албай калдым деген өкүнүч деле жок. Анткени бир нерсе кылгым келдиби, мен анын сөзсүз айласын тапчумун. Мисалы, 1-класста мектепке мени мотоцикл менен алып барчу. Анда ошол бутуңду койсоң эле жүрө турган мотоцикл бар болчу. Атам ошону сатып алып берген. Анан эжем дагы окуйт болчу, 11-класс. Эртең менен өзү менен алып барып, өзү менен алып келип окутат болчу. 1-класстарга сабак деген 2-3 саат эле болуп аз болчу да ал кездечи. Азыр эле мындай чоңдордой болуп жарыш болуп калыштыр го. Эжемдин сабагы 6 саат, а меники 3 саат. 3 саат дагы күтүп турат болчумун класста. Эжем сабагы бүтсө чогуу кетебиз депчи. Ошентип жүрүп сабагымды 1-классым бүттү. 2-классымда болсо велосипед алып беришти. Бирок ошол велосипедди өз алдынча тебе албайт болчумун. Анан мындай воротабыздын жанына велосипедди коюп коебуз да. Өткөн кеткен классташтарым айдана кетелек экен деген знак болуш үчүнчү. Келатышып айдана кетелек, айдана жүр мектепке кетебиз. Мен даярданып чыгам. Классташтарың жардам берген экен. Аябай, мен классташтарымды аябай жакшы көрөм. Анткени алар мени аябай жардам берип мектепке ташып алып келишкен. Велосипедке чыгам, алып барышат, алып киришет, отурам. Кайра мектептен чыкканда алып келип коюшат. Мен ошентип дээрлик 4-класска чейин велосипедти классташтарым эле ташып окутушту. Вот учурдан пайдаланып айткым келет, ошол жакта Баястан, Имамали, дагы Самандар деген, Эрбол деген классташтарым бар болчу. Салман деген, айтор ошол именно мен жактан келген топ балдар бар эле да. Велосипед менен алып барып, кайра алып келишет. Ошондой курбу кыздарым да бар. Аларга өзүнчө бир тема керек. Бага клубда камсасы болот экен. Ооба, ошо чындыгында ошондо менде мындай чувство болчу эмес экен да. Мен баса албагандыгым үчүн булар мени ушинтип алып кетип атат деген чувство эмес, тескерисинче өзүмдү бир мындай ошон үчүн мени ушинтип алып кетип атышат деп өзүмдө бир ушундай ошол кезде эле самооценкам аябай жакшы болчу экен. Анткени апам эстейм, апам бир да мени бир мындай урушуп же кагып бир менин самооценкам түшө тургандай тарбия көрсөткөн эмес экен да. Бир кийимди кийгизсе дагы менин кызыма баардык кийим жарашат. Менин кызым классташтарымдын ичиндеги эң сулуусу, эң жакшы окуганы, менин кызым эң жакшысы деген гана сөздөр менен мени тойдуруп чоңойтушкан да үйдөчү. Ошон үчүн мен сыртка чыкканда өзүмдүн кемчилигимди такыр эске албайт болчумун. Сыртка чыкканда ооба мен эң жакшысымын, эң сулуусумун, эң жакшы окуганымын, айтор мен эң мыктысымын гана деген түшүнүк менен сыртта ошентип күрөшөт болчумун. Балким ушунун таасири менде психологиялык кыйынчылык болгон эмес. Болгон анча мынча ушундай бир кыйналып калган жерлерде, бирок мен кыйналып калдым деп да отурбастан айланамда ким турса сен мага милдеттүүсүң жардам бергени деп жүрүп ушинтип өзүмдү алып кеткен күндөрүм болду. Сен милдеттүүсүң. Ооба. Жакында эле бир агай менен дагы сүйлөшүп калганда айтты да, сен настолько эгоистка деп айтып атат да. Сен жашоого бир нерсе бергени милдеттүү эмесмин деп эсептешиң мүмкүн, бирок жашоо мага бир нерсе бериш керек деген позициядагы адам экенсиң депчи. Мунун да плюсу бар, минусу бар. Но сенин случайыңда это большая плюс. Только плюс. Да, вот ушинтип айтканда ошону жакында эле түшүндүм. Сен айтып аткандай ответтериңе мен шокто турам да. Бирокчу окей, неме кылайлык, дагы дизайнга кайтабыз. Аябай мындай эсесим боюнча мындай учурларда баягы биринчи сабактар кыйын болот бизгечи өзү. Сенин биринчи сабагың дизайн боюнча кандай болгон?
Агайыңы эстейсиңби же эжекеңи ким эстейсиң? Бул жакта Нургиза Төлөнбаевна деген бир эжекем бар болчу Жалал Абадта. Мен машинкага ошол эжекем отургузган, ошол эжекем колума кайчы берип кыттырып ары бери кылып үйрөткөн. Кыйын десем кыйынчылык деле болбоптур. Анткени мен өзүм бул жакта айылдагы жеңелеримден ары бери эми апам үйдө төшөк каап жүргөн адам болчу. Ошолорду көрүп эле мен үчүн ал сфера мына алыс эмес, көрүп билип жүргөн эле сфера болгон үчүн оңой эле болгон. Анан көрүп жүрүп эле бардым, окудум. Анда да бир бөлөшкам менен бөлөм экөөбүз бардык. Ага кыйын болгон. Анткени ал такыр, ал ийне кармап көрбөгөн кыз болчу да. Анан Бирок ал неме ал бир аз май кыйналып тугуп жок. жок. Ал жапжакшынакай эле. Мен тескерисинче ал баягы окуй турган жерин толтура лестница болчу да. Анын жанына кошуп беришкен. Барып Жардам берет. барып алып туруп, бирок тескерисинче мен ага жардам берем. Эжекке салып атат, мен сразу түшүнөм, ал келип алып туруп эмне деп атат дейт да. Мен ага башынан түшүндүрөм. Ушундай бир моменттер болгон. Анан башында кыйналган эмесмин. Барып уже татаалыраак, фасондорго татаалыраак билимдер керек болгондо анан атам айтпаштан мен окудум, Жалал Абадтын деңгээлиндеги билимди алдым. Бирок мен дагы өскүм келет, эми точно кет Бишкекке. Эми жана шартыңызды аткарыңыз деп атам экөөбүз ушинтип анан Бишкекке кетип койгон. Канча жыл кетти? Так, Бишкек, Жалал Абадта мен окуп, ортодо таштап коюп, кайра окуп, ушинтип жүрдүм. Мен дизайнерскийге тапшырган учурда жөн эле дизайнер болуп эле эмес, мен коомдук активист катары дагы мындай жаштар чөйрөсүндө, китеп чөйрөсүндө дагы жүрүп калдык. Бизде баягы бир адамдан бир китеп деген долбоор бар. Анын алкагында Китепкөй Жалал Абад деп, Жалал Абадыбызда дагы ар кандай бир коомдук иштерди уюштуруп жүрдүк. Иш чараларды уюштуруп организовать эткен жактан дагы аябай шыгым бар. Өзүм жакшы көрөм ал тармакты дагы, напримерчи. Ошол тармакка дагы салым кошуп жүрүп калдым. Ошол кездерде бул жагым калып калып атты да. Бирок одновременно экөөнү чогулуп кетиш кыйын болгон. Акыры барып Бишкекке кеткенге чейин алек болдум. Уже Бишкекке 2 жыл дегенде кеттим окшойт. Вот. Жалал Абадта 2 жыл окудуң. 2 жыл окудум. 9 класстан баштап окугансың, значит 11 класска чейин болгон болсо, 18 жашка чейин окугансың. Кел активист тарабынан сүйлөшөбүз. Ал маалда активист деген сөз такыр эле неме эмес эле да, бизгечи мындай тааныс эмес эле. Биринчи чөйрөңө түшкөн бул Китепкөй Жалал Абад болгон. Ал жерге түшкөнүндө кандай болгон? Жөн эле мына эшиктен эле киргенсиңби? Ал жакта ошол бизде бир Гүлзана Абдувалиева деген, анан Сапар Сарыбаев деген бир активист эже байкелерибиз бар болчу. Алар ошол көпкө чейин ошондой бизде болгон го Жалал Абад шаарында эң чоң Китепкөй Курманбек стадионунда Китеп той деп койгон. Китеп той сыяктуу болуп аябай чоң өткөн да. Мен ошондон кийин келгенмин. Кызыгыпчы ошол жарыялар аябай жакшы кеткен, ошончолук адам көп болгон, агайлар келишкен. Анан мен Нуржигит Кадырбеков агайыбызды аябай жакшы көрчүмүн. Аябай мындай ютубтан ар бир чыккан сөзүн окуучумун, китептерин окуучумун. Агай мага шык берчү да. Анан ошол чөйрөгө кызыгуума дагы ошол Нуржигит агай себеп. Анан барып ошол Гүлзана эжелер, мен ошол коом ачып атабыз, жаштар биригип ушундай иш чараларды өткөрүп туралы деп атабыз. Сен да активисткасың, кел биз менен кошул, аралаш деп чакырып калышкан. Макул деп бардым. Бизди общий отургузуп алып туруп эле жалпы баарыбызды тандашты, ыктыярчы кылып алышты. Ыктыярчы болуп кирип эле кийин ошол организатор да болуп, ошол жерде биз да Жалал Абадтан көптөгөн чоң иш чараларды уюштурдук. Жалал Абад жаштар коому дейлик. Жалал Абад жаштар коому болуп жүрдү. Ал кийинчерээк барып Китепкөй Жалал Абад болуп өзгөрдү. Ошол акыркы жолу ошол 2 жыл мурун мен ошол коомдо активистка болуп, анан Бишкекке кеткенден кийин ал жак токтоду. Вот канчалык майыптуулугу бар адамдарга активизм жардам берет? Активистка болгонум үчүн мендеги азыркы ийгиликтерим бар го деп ойлойм. Анткени менин эң алдыда биринчи чөйрөм ошол чөйрө болгон да, Жалал Абадта жүрүпчү. Жалал Абад мени ошол коом аркылуу тааныган, Китепкөй Жалал Абадтын кызы деп тааныган. Анан ошол жактан башка агайлар, башка бир мындай улуу эжеке агайлар таанып, шыгың бар экен,
жарайсың бир нерсеге деген сыяктуу бир эмелер болуп баштаган. Анан жардам берет. Чем бизде азыр мындай эмеспи, майтуулугу бар жарандар менен, то есть майтуулугу бар инсандарга сенде бир аз мүмкүнчүлүгүң азыраак, сенде деген көп жакка чыга албайсың деген сыяктуу мындай стереотиптер бар да. ооба. Алар бирок жалган да. Негизи кылгысы келген адам кыла берсе болот баардык эле нерсеничи. Мен ошол стереотиптерди жокко чыгара алдым деп ойлойм. Анткени мени менен дагы бир Бек Турашимов деген дагы бир байке бар болчу. Ал дагы ошол коляскада, бирок экөөбүз эч бир иш чарадан калчу эмеспиз. Кайсыл жакка бара турган болсок барчубуз, эмне кылыш керек болсо кылчубуз. Эң башкысы адамдын каалоосунан экен. Экөөбүз дагы бирден алдыбызга бир кыз, ал өзүнө бир бала ээрчитет, баскыла кеттик деп эле ошол 4 комбо болуп алып жүрө берчүбүз. Ты мне должен, баш кеттик. Да, давай кеттик дейсиң. Ошентип эле жардам берет. Мен неме Инстаграмдан көрөт элем, ошо 2 жыл мурда, 3 жыл мурда көргөн биринчи таанышканыбыздан кийин деле. Өзүңдүн немең болгон Жалал Абадта, студияң, неме дизайн боюнча. Ал кандай ачкансың, кандай болгон ал жер? Ошо кетиштен мурда болгонбу, кеткенден кийин болгонбу, дагы кайтып келген? Бул мен 3 жыл ателье ачканмын Жалал Абад шаарында. Биринчиси ошол айттым го, Жалал Абадта ошол бир курска окуганмын. 3 ай окудум. 4-үнчү айда кичинекей бир эле машинка бата турган жер ачып кирип алганмын. Ошол жерде тиге Өзүң эле? бир эже бар эле шерик, экөөбүз чогуу чыкканбыз. Анан ал жерде максимум 1-2 ай эле иштедим окшойт. 2 айдын ичинде мен неопытный экендигимди өзүм билип, эми 3 айдык курстан жыйынтык анча эмес болот да. Опыт жетишсиз болот. Анан мен тажрыйба алышым керек экен деп жаап койгом. Ошондон кийин кайра дагы онлайн дизайнерский курстарды окудум Жалал Абадта. Онлайн Тахмина Аманова деген эжекемде окудум. Анда аябай жакшы үйрөнүп баштадым. Анан кайра эле бир аз окугандан кийин бага ачамын деп туруп дагы ачтым экинчи жолу. Экинчи жолу ачканымда мен буга чейин мен башка бир проекттерден дагы инвестиция алганмын да. Машинка, ошол оборудованияларды проекттерге жазып отуруп, мен 2 жолу гранттын жеңүүчүсү дагымын. Бул дагы өзүнчө проекттердин эмеси, жыйынтыгы. Активистка болгонумдун да жыйынтыгы ушул жакта деп айта алам. Ошентип оборудованияларды алып ательемди ачтым. Ошол жерде жүрүп экинчи ательемди иштетип аткан кезде анан билдим, дагы деле менде тажрыйбанын аздыгын, дагы иштешим керек экендигин. Бирок онлайн постоянно иштеп турду ошо. Ооба, бирок ал онлайн иштеп турду. Мен өзүм ачып коюп ательени Бишкекке ошол айтканда Арзубек Банаманын курсуна кеткенмин атам менен. Ал жакта жүргөнүбүздө кыздарды команда түзүп коюп кеткем, кыздар иштеп турушту. Бирок мен тилекке каршы 3 айга деп кеткенмин дагы Бишкекке. Мен келбей койгом. Кидайт эткенмин. Ооба, атам экөөбүз өзү 3 айга эле деп договор түзүп барганмын. Тилекке каршы мен ал жактагы билимдердин көптүгүнөн бул жакка келе албай калганмын да. Мен ал жактан дагы да тажрыйба алгым келип тура берген. Ал жактан мыкты дизайнерлерди таптым, ал жакта мыкты устаттарды таптым дагы, аларга шакирт болуп калдым дагы. Мен бул жакка келгим келбей калган Жалал Абадка. Эми токто. Ошол жерде сени бөлөм. Кара. Токто. Чай алып келип алсың, келе бер. Да. Сахарын без? Нет, без. Болду, рахмат. Эмен алып кое бер. Кара. Бишкекке кеттим дедиң. Майтылуу бар адам үчүн мени ата-энем өзүм ошко зорго кое берет. Биринчи кое бергенде ошко зорго кое бергенде. Чынын айтам. Бул нерсени угушмага мен өзүм историям эске түшүрөт да, то что кандай болот ушул нерсе. Коркунуч жок болгонбу сенде? Бишкекке барып жашоо, бул жерде да өзүнчө бир история бар. Аны айта кетпесем болбос. Квартиратка барып алып, мен должен дейм. Бирок Бишкекте айта албай калдым. Менде ушундай бир Арзубек Банамага дагы сразу эле бара албай, окуй албай жүргөнүмдүн себеби ошол коркунучтун айынан болгон. Кайсыл жакка барып жашайсың?
кайсыл акчага Великая Ким Айдана менен? Нуриева коркуп тур ошол жерде. менде коркуу көп эле болгон. Болгон аларды көрсөтпөйсүң да. Атам менен сүйлөшүп отуруп, мен Бишкекке алып барыңыз деген. Бирок Атаң чыгып атам макул, бирок кантип кызым? Мен деле карапайым эле үй бүлөнүн кызымын, министр же бир депутаттын кызы эмесмин. Атам ошол пенсионер, үйдө трактор айдап, такси кылып эле жүргөн киши. Финансылык жактан деле бир укмуш бай эмес болчок. Бирок менде аракеттин айынан ошол айтып атпаймынбы, 2 жолку гранттын жеңүүчүсүмүн деп. Биринчи жолку грантты жеңгенимде ага жалаң машинкаларды, оборудованияларды алдым дагы. Экинчисинде повышение квалификация деп туруп, Арзубек Банаманын курсуна окуганга акча утуп алгам. Аны ошол түштүк аймагына атайын акча берип, бөлүп берип ушундай эмелер кылышат го, мүмкүнчүлүктөр беришет го. Ошол кезде алганмын дагы. Ошол акчага Банамага барып окуйм дедим. Атама айттым: "Ата, сиз болгону мага колдоо көрсөтүңүз, мага жардам гана бериңиз. Мен акчаны таптым." Атаңа кантип сөздөрүн Айттым. ошол да. Айтып атпаймынбы, биз атам менен эгер бир серьезный темада договор кылып сүйлөшө турган болсок, кудум ушинтип эле отуруп алабыз, бир кружка чайды коебуз, телевизорду 5 мүнөткө өчүрүп турабыз. Ата, мени уксаңыз деп келемин, мен сизге сөзүм бар деп айтамын. Көңүл буруңуз, мени урушпай туруңуз, до конца угуңуз, мени көңүл буруңуз деп айтам. Атам бир нерсеге көнүшү деле кыйын киши негизи, аябай мындай катаал мүнөздүү адам болгон үчүн, бир нерсеге көндүрүш үчүн мындай апам экөөбүз ары өтүп, бери өтүп, жакшы эле алдап анан көндүрөбүз. Бирок атам деле менин келечегимди ойлоду. Бул нерседен жакшылык көрө алды окшойт. Мейли, сен ушунчалык өзүң акчасыңды таптырсың, ушунчалык мүмкүнчүлүктөрдү өзүң издедиң, эми калганын менден деп. Ишенесизби, январдын 28-и, аябай ошол кездерде суук болчу, чындыгында суук болчу, башкача кыш ошол жылы болгон. Атам Матиз минчү. Жалал Абадта ошол Матиз менен Яндекс эми кирип Жалал Абадка Яндексте иштечү. Анан эми бизди Бишкекте кыйраган туугандарыбыз деле көп эмес. Бир эле туугандарыбыз бар, бирок алар дагы ошол учурда квартирант болуп өздөрү жүрүшкөн. Мындай айтор Бишкекке барсак деле бирөөнүн үйүнө кире албайбыз да, эч ким жок ал жактачы. Ошентип жүрдүк. Атам бир нерсе кылып квартира таап алабыз, мейли кызым, бас кеттик деди. Анткени бул жакта уже жаңы набор башталып кеткен. Мурашки по коже кетип атат. Жаңы курс башталып кеткен. Бул жакта Арзубек байке уже сабак башталды, экинчи сабакты эртең өтөбүз деп атат да. Ата уже экинчи сабактан калып кетсем, 3 ай дагы күтүш керек аны кийинки наборду башталышына. Азыр барышыбыз керек деп тополоң кылып баштадым. Даярдан аны бардык нерсеңди деди атамчы. Анан отурам, даярданып атам, апа биз Бишкекке кеттик деп атам. Апам да мейли, мен да жеткирип келем деп. Ошол 28-январда 2023-жыл болуш керек. Кышта эртең менен таңкы саат 6-да Матиз менен Бишкекке Жалал Абадтан чыгып кеттик. Бардык, атам ошол Ванаманын эмесине эле түз алып барды, окуу жайына. Барсам эле ошол уже сабак башталган экен, келип отур, окуу башта деди. Окудум. Менде эч кандай квартира жок дагы делечи. Менин апам сыртта менин окуумдан чыгышымды күтүп отурат. Түз эле Жалал Абадтан барып сразу окууга кирип кеттим болбосочу. Кирдим дагы окудум, чыктым. Эми кака? Билбейбиз. Бизде үй жок. Кака барабыз? Акчабызды көнүп калгыча бир квартира таап киришибиз керек. Жанагындай номерлерди издеп атабыз, Telegram, WhatsApp'тардан квартира издеп баштадык. Поселение или комнатный. Тим эле менин ценаларын укканда жөн эле крышабыз тайыттан квартиранын акчаларын уккандачы. Бир комната 30 000, 40 000. Бир айга кантип жашайбыз, эмне кылабыз? Эч жака барар жерибиз жок. Анан ошентип атам издеп отуруп 12 000 сомго бир мына общага сыяктуу ак өргөдөн Бишкектен бир четирегинде да алчу. Ошол жактан бир квартира тапкан. Атам экөөбүз кала турган болдук ал жакта. Анан апам кетти. Апамды салып бердик. Анан атам болсо Яндексте иштейт. Мени айтат да, сен кыштын күнү Тайгалакта кантип автобус менен каттап барып окуйсуң? Мен сени өзүм алып келип окутам. Мен кетпейм. Сени эч жака тыштай албайм деп атам кетпей койгон Бишкектенчи. Анан мени алып калып ошол квартирага алып кирип, өзү күндө Яндекс менен каттайт, акча табат. Мени алып келип койгозот. Каякта жашады? Атам экөөбүз бир квартирада жашап атпайбызбы? Апамды болсо бул жака салып бергенбиз.
Ал жакта папам экөөбүз жашап атабыз. Анан эртең менен турганда окуума чыдап коет, кайра окуудан алып келип коет. Калган убактарда Яндексте каттап иштейт. Атам мени ошентип кышты чыгарып ошол жакта окуткан. Ошол сиз айтып аткандай майыптуулугу бар инсандар менен кантип ушундай чет жакка чыгып окуса болот деген суроомдо менин үйүмдөгүлөрдүн ушундай катуу бир күчтүү поддержкасы болгон, атамдын бир жардамы болгон. Ошол болбосо матиз менен алып барып алып ошол жакта өзү такси кылып, анан мени ошентип окутуп ушул даражага алып келип койду. Бул 2 жыл мурда болуп аткан иштер. 2 жыл мурунку. Сен аяка бардың, Мгм. кышта. Мгм. Кышта мен эшикке да чыкпадым. Чынын айтам, мен өзүм аябай мындай неме кылам, этят кылам. Эмнеге дегенде, лечение өзү билесиң, 6 айда бир, 1 жылда бир болот. Ошого да үлгүрүп калсаң. А сенин леченияң кандай болгон? Леченияга баргансыңбы, больницаларга баргансыңбы? Мен кээ бир немелер бар, майыптуулугу бар адамдар бар, жарым өмүрү леченияда өтүп кетет да. Сеники мындай жерлери кандай болгон? Мен де азыр стабильный леченияны токтотуп эле койгом. Мен ата-энемдин карамагында болгонумда мындан бир 5-6 жыл мурун ата-энем сиз айткандай жылына бир жолу сөзсүз санаторияларга алып барып ошол лечение кылдыртып турушчу. А бирок уже 5 жыл, 3 жылдан бери менин расходумду, менин проблемамды ата-энеме такыр айтпай турган болгонмун да. Ошол акыркы проблемам мени Бишкекке алып келип ошентип окутуп койгон болду. Андан бери уже өзүмдүн арабамды өзүм сүйрөп келем дегендейчи. Анан лечениянын пока мага мындай укмуштуу эле зарылчылыгы жок да. Эми шарт болсо алып койгон жакшы албетте. Бирок мен азыр көбүнчө убактымдын Великие дела ждут, да? да, убактымдын баардыгы, мүмкүнчүлүктөрүмдүн баардыгын энергиямды ошол карьерага сарптап атам. Балким ошол жакшы карьерамды тургузуп, финанс жактан кенен болуп калганымда өзүмдү өзүм жоопкерчилигимди алып чет өлкөлөргө көрсөтүп, балким ошол жакта бир күчтүү врачтарга көрүнөм. Анан ошондо бир күчтүү бир физиотерапия ошол сыяктуу нерселерге барып баштайм деп азырынча ден соолугум менен укмуш кам көрбөй элем. Сыр болбосо Айдана азыркы учурда эмне менен алектенет? Сыр эмес эле, ачык эле дизайнер одежды, индивидуальный пошив, жеке заказдарды аламын, кыздардын, айымдардын кыялындагы образдарды жаратуу менен алекмин. Биринчи жолу өзүң чыныгы дизайнер деп качан өзүңдү сезгенсиң? Чыныгы дизайнер деп ошол кайра эле жакында эле Арзубек Банаманын показы болуп өттү. Ал жакта 2 орунду алдым. 16 катышуучунун ичинен аябай чоң масштабдуу показ болду. Кыргызстандын баары көрдү окшойт. Ошол жерден 2 орунду алып, менин образым мондой подиумга чыкканда дизайнерлердин негизи эң бактылуу кези ошол экен да. Өзүңдүн образың подиумга чыкканда ушундай бир бактылуу болот экенсиң, ушундай бир сыймыктанат экенсиң, мен тиккен образ сахнада басып жүрөт деген чувство келгенде, анан өзүңдү дизайнер деп эсептейт экенсиң. Ошол кезде өзүмдү мындай чыныгы дизайнер деп сезинген учурум болду. Биз Инстаграмдан күзөткөндө мен Анжелика Кайратовна менен таанышып калдыңар силер. Сен Анжелика Кайратовна менен кантип таанышып калдың? Ошол жөнүндө айтып берсең. Анжелика эжекебиз менен биз ошол показда тааныштык. То есть мен показда 2 орунду алдым, ал эми Анжелика эжекебиз өзүнүн атынан мага ошол жерде кайра эле грант берип, 100 000 сом вложение кыл, өзүң брендиңди чыгар деп мага бир ошондой жакшы мүмкүнчүлүк берип, ошондон кийин биз жакшы эже сиңди болуп тааныш болуп калдык. Мага өзүнүн насаатын көрсөтүп, жолдорун көрсөтүп, наставничестволугуна өзүнө алып, мени бир ушундай сүйрөп келатат учурга, азыркы учурга чейинчи. Ошол күнү таанышканбыз. Фантастика да бул нерсечи. Бул нерсе мындай айтат го, мен азыр кино кылып элестетип атам да буягымдачы. Сен жөнүндө кино тартса деле күнөө эмес да, мындайча айтканда. Вот маалыматыңызга караганда сен ошо показда коллекцияңды саткансың. Жок, ал коллекциям өзүмдө эле турат учурда. Анда болгону
жарыш болуп эле ушундай 16 окуучуну тандап алып ошол экинчи орунду эле алгам. Мен сатканым башка. Бул ошол Башка. Инстаграмдан көргөнүңүз болуш керек. Айтып атпаймынбы, Анжелика эжекем мени ар тараптан колдоп келет депчи. Жакында эле ошол бир коллекция чыгардык. Атайын ал коллекцияда ошол мусулман айымдары үчүн ыңгайлуу күнүмдүк эле кийим болгон. Ошол образдарыбызды кайрымдуулук бир балда кече болгон, ал жакта атайын айымдар үчүн. Ошол балда саттык. 6 образды жалпы суммасы $1100 болду. Ал сумманы толугу менен кайрымдуулукка өткөрүп бердик. Билесиз да, Анжелика Кайратовна бул негизи кайрымдуулукта жүргөн инсан. Анан Кыргызстандагы эң алдыңкы кайрымдуулукту кылган айымдар деп билемин да. Ошол жолуна мени дагы сүйрөп баратат да. Ошол жолуна мени түшүрүп, кайрымдуулуктарды кайсыл жерден кантип кылган жакшы. Бул кайрымдуулук чечими каяктан чыккан? Анжелика эжеден чыкканбы же сенден чыкканбы? Анжелика эженин жол көрсөтүүсү боюнча мага сунуш берди, кел коллекция чыгарабыз, аукцион кылып сатабыз, анан кайрымдуулукка жумшайбыз деди. Албетте мен ыраазымын, анткени мен деле кайрымдуулук кылууга ашыктар адаммын. Мүмкүнчүлүк берсе кайрымдуулуктарды кылсак деген инсандардан болгон үчүн мага абдан туура келди. Давай деп эле сунушун кабыл алып, чогуу кайрымдуулук жасадык. Кээ бир адамдар айтат да, мүмкүнчүлүккө келген адамдар эчтеке кыла албайт депчи. Ошол адамдарга эмне дейт элең? Тилекке каршы бул ой аябай кеңден тараган. Ооба, мүмкүнчүлүгү сенин колуң же бутуң иштебесе, значит сен эч нерсе кыла албайсың деген туура эмес түшүнүк бар. Тилекке каршы чынын айтайын, бул сиздин оюңуздан гана чектелет экен. Ден соолуктун чектелгени бул эч нерсе эмес экен. Мен көрүп эле жүрөм, ден соолугунда бир да кандай кемчилиги жок, чуркап жүгүрүп жүрөт, бирок ошол эле бир мүмкүнчүлүгү чектелген же колу иштебеген же буту иштебеген бирөөнүн кызматын кылып жүрөт. Логично да? Балким тупо мындай башкача көрүнүшү мүмкүн, бирок бул жерде ден соолук эч нерсени чечпейт экен. Эң башкысы бул акыл, мээңдин иштеши, кандай ой жүгүртөсүң. Баардык нерсеге сен точка зрения деп коет го. Болуп жаткан айланаңдагы нерселерди сен кандай кабыл аласың? Ошол нерседен экен. Мүмкүнчүлүгүң жок деп отура бересиң, конечно. Сага эч ким келип тамагыңды биширип бербейт. Мисалы, мен кээ бирки айтып калам көп учурдачы, 10 чөйрөмдүн бири бул ошол майтуулугу бар тааныштарым, мисалы, эже сиңдилерим көп ошол сыяктуучу. Анан ата энесинин карамагында 21-30га чыгып калган эжелер бар дагы делечи. Алар сиз айткандай сыртка чыгып же окуй албайт, же өз алдынча эшикти жура албайт. Алар эмне кылат? Ата энесинин колунда жашайт. Мисалы, байкеси болсо байкесинин балдарын карайт. Няня болот, өзүнүн личный жашоосу жок. Ата энеси ага план түзүп койгон. Сен мынунун баласын карайсың, сен могу ишти кыласың. Эмне кылсын? Ал үйдөн чыкпаса, колунда бир баалуулук болбосо, колунан бир иш келбесе, аны үйдө жок дегенде үйдүн бытасына киргизип алып тиричилик кылдыртыш керек да. Мисалы, ушул эмелерге дагы, группага деле пенсиялар берилет го. Соц пенсия, айтпайм да. Ошол сыр деп кой. эмес, байып кетпейм аны. Ошол соц пенсияны деле өздөрү кармабаган кыздар бар, эжелер бар. Ата энеси кармайт, ата энеси иштетишет, ал кыз болгон үйдө отурат, байкуштун кийими деле жок, ушул сыяктуу да. Мунун баардыгы эмнеден? Анын ата энесиненби десең, жок. Тиги байкуш кыз өзү бир жашап көрөйүн деп аракет кылбаса, өзү бир сыртка чыкпаса, мен досторум менен өзүнчө отуруп келем же болбосо мынау кийимди сатып алам деген бир каалоосу болбосо, аны ата энеси кантип жөнөтөт? Мисалы, мен деле ошол кездерде Бишкекке барып окуйм, ошол жакта жашайм, мен ушундай өз алдынча жашап, өз алдынча бир тирилик кыламын деген чечимдерди чыгарбаганда, балким мен деле ошол кыздардай болуп үйдө бир ата энемдин көзүндө отурмакмын. Алардын бир ошондой эжелерди көрүп алып туруп аябай жаным кейийт да, 30га чыгып атат, дагы деле үйдөн чыкпай отурат. Эми көчөгө чыгып кет деген нерсе эмес, бирок үйдө отуруп алып туруп деле колунда бир баалуулук болуш керек да адамдачы. Бир өнөрүң болуш керек же бир билимиң болуш керек же бир колуңдан келген ишиң болсо, сен сыйланып, сен бир өзүнчө жеке адам катары каралат экенсиң да. Жөн эле үйдө эле митетип коюп,
ой мен баса албайм, тиги жака барсам үшүп кетем, тиги жака барсам бүтүн сыныпка тиги жакта тайып кетем, жыгылып кетем деп отура бересиң, антип качанга чейин отурасың. Тиги байке эжеңдин колунда каласың, эртең ата энеңдин көзү өтүп кетсе, тиги байке эжеңдин үйүнө канчалык батасың бул белгисиз чындыгындачы. Ошон үчүн мен азырдан аракет кыламын, мен ата энемдин үйүндө да калбаганга, байке эжелеримдин да үйүндө калбаганга, келечекте буюрса ушундай максатым бар. Мен өз алдынча жашоомду куруп, өз алдынча үйүмдү алып, бүт мындай аларга независимый болуп, өзүнчө бир башка эле айдана болуп чыгам депчи, үйүмдөн бөлүнүп чыгам. Ага, ниеттериң кабыл болсун. Буюрса ийгиликтериңди күзөтүп келебиз. Сен үчүн жакшылык кылуу деген эмне? Бизге көбүнчөсү айтат го, мактоо кылуу, адамдарга жакшылык кылып коебуз, сооптуу депчи. Сен үчүн, мактоо бар адам үчүн, Айдана Нуриева үчүн жакшылык кылуу деген эмне? Жакшылык кылууда негизи анын да бир мындай даражалары болот экен да. Акчасы бар адамга акча берсең, анын кадыры деле жок. Бирок ошол эле акчаны акчасы жок адамга берсең, ал үчүн жакшылык болуп эсептелинет деп ойлойм да. Жакшылык бул колуңдан келип турган нерсени кылып берүү жакшылык. Анан чын ниеттен, аны кайтарымын күтпөстөн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылуу жакшылык го дейм. Аябай сонун ответ болду. Мындай кичине мындай мээге тийиш үчүн кичине күтүп туруш керек да бул сөздүчү. Мындай мурашки по коже да, мындайча айткандачы. Бизем бул нерселер сенин ойлоруң, сенин пикирлериң, ошол 20 жаш, 21 жылдын ичинде топтолгон нерселер аябай биздин көрүүчүлөргө жана мага аябай мындай жакшы мааниде таасир этти да азырчы. Мен өзүмө деле ойлойм, зрителерге да таасир этет. Азыркы учурда эмне жашап атасың? То есть кандай дизайн кылып атасың? Кандай проектиң бар? Ошол учурда мен Анжелика эжем менен дагы деле иш алып баруу үстүндөбүз. Жакында эле ошол аракет кылып, ошол иштин үстүндөн ойлонуп жүрөмүн. Жакында ошол кайра эле айымдарга, мен аудиториям негизи эле жабык кийингенди жакшы көргөн айымдар да. Мен өзүмдүн деле максатым ошол, мусулман айымдарына ыңгайлуу кийимдерди чыгарган дизайнер болсом. Ошол проекттин үстүндө иштеп, жакында эле бир азыр образецтери тигилип аткан учуру, жакында сонун бир коллекцияларым жарык көрөт дегендей, ошол коллекциянын артынан байма-бай калган коллекцияларды да чыгарып, бир өзүнчө магазиндей болуп, бренд болуп чыгып кетсем деп, азыр ошонун Брендтин аты? Айдана Нуру болуп эле өзүмдүн атыман Ой, кетет. жакшы. Бизде Ошто башка Кыргызстандын жекелеринде магазиндер ачылып калса, Айдана Нуру депчи, аябай сыймыктанабыз биз делечи. 15 жаштагы Айданага эмне деп айтмаксың? Так, мен 15 жашымда сетевой маркетингтерде жүргөнмүн. Ал жакта жүрүп алып, тренинг деген нерселер ошондо оюма келип, ошол кезде понятияма кеп баштаган. Окуп жүргөм. Эң убактым кенен кездер болчу экен, мектеп кезде. Ошол 15-14 жаштарымда китеп окуду эле деп айтмак экен. Анткени мен кайсыл жылдары аябай китептерди аябай жакшы окуган жылдарым болгон. Азыр мага айтып калышат да, жакшы сүйлөйсүң деген сыяктуучу. Айтып коем, ошол кездерде, ошол жылдарда китеп окуп койгом, ошонун жыйынтыгы го депчи. Анан балалыктан бери тынбастан китеп окуп жүргөн адам болсом, балким билбейм, төкмакым болуп кетмекминби депчи. Ошол 15 жаштагы адамга көбүрөөк өнөрүңдү издеп таап, ошону күчтөндүрүп, анан китеп оку, анан илим ал, дин илимин ал, шариятыңды үйрөнүп ал, кайсыл туура, кайсыл туура эмес, адал арамды айырмалай тургандай деңгээлде илим алып ал деп айтмакмын. Диний деп калдың. Ошол жерде канчалык бул диний тараптан сага күч болду бул нерсе? Кыйналган учурларда, башка немелерде? Билесизби, мен эгер ошол диний түшүнүктөрүм болбогондо, мендеги азыркы дух, мендеги азыркы күч болбойт болчу. Мендеги өзгөчөлүк, мендеги күчтүн баардыгы бул ошол
Аллах Тааланын бардык нерсени бизге кылган пландарын билгендиктен, бул нерсенин баардыгы Аллах Тааладан экендигин билгендигим үчүн эмесе мен деле отурмакмын ыйлап, эмнеге ошончо адам басып жүрөт, мен эле баспай калдым депчи. Бул жакта дагы Алланын жакшылыгы бар экенин билем. Акыретте мунун сыйлыгы бар экенин билем. Ушул нерсе менен Аллах Таала мени бир миссия менен жаратканын билем. Мени таяк менен бастырып койду, бирок башка бир адамга сабак бергиси келди. Ушул таяк менен бастырып койду, ушул таяк менен баскан адамдын колунан эмнелер келет, сен таяк менен баспасаң да кыла албаган нерсени кыла алып атат деген түшүнүктөрдү балким Аллах Таала мен аркылуу жеткиргиси келип атат деген бир түшүнүктөр менен өзүмдү күчтөп келем. Менде болгон кичинекей кезимде тентек балдар келип, сен эмне баса албайсыңбы, кана велосипедиңден түшүп басчы деген учурларда ыйлайт болчумун. Тиги мен бас деди, бирок мен түшүп баса албай койдум деп мен эжеме ыйлап келет болчумун. Менин бир тууган эжем ошол динден аябай мыкты түшүнүктөрү мыкты куралган үчүн мага ушул нерсени кичинекейинен сонун кылып жеткирип берген да. Мен эстейм, ошо бирде аябай көзүм шишип ыйлап келгенде эмне болду деп сураган. Сен баса албайсың деди, сен баспайсың деди деп ошентип ыйлап айтып бергенимде эжем айтты да, мейли, сен ага таарынба, сени атайын Аллах Таала ушинтип жаратты. Сен бул нерсе аркылуу акыретте көп соолуңду аласың. Сен ушул аркылуу акыретте сыйланасың. Сен аркылуу адамдар тообо эшигине тообо кылууга мүмкүнчүлүгү бар. Эгер баардык эле адамдын тилегеи тегиз болуп басып жүрүп, эч кимде бир ден соолугунан проблема болбогондо, алар ден соолуктун кадырын билмек эмес. Сен ден соолуктун кадырын билүү керек деген түшүнүктү берүүчү адамсың деп мага ушундай сонун сөздөрдү айтып, мага ушул нерселерди мээме киргизген. Ошол эжем сөздөрү эч эсимден кетпейт. Дагы деле ошол сөздөр менен жашайм. Дагы кечээ айткандай, болбосо аны мен кичинекей бала кезимде айткан. Бирок кечээ айткандай кулагымда жаңырып турат да. Анан демек ушундай экен. Мен ошол нерсеге ишендим. Кийин өз алдымча дагы бир аз дин илимин алымыш болдум. Ошол кезде дагы ушул нерсеге басым жасап окуп көрдүм. Чындыгында бул нерседе мага чоң кайыр бар экенин билем. Бизде программада кичине викторина бар. Азыр правила мындай болот, карап. Биринчиден аябай мындай айтып бергениңе чоң рахмат үчүн айтам. Меңе мындай анализ кылуу үчүн мен жалып кетип атат да. Ошого кичине юмор кошуп, легкий неме кылабыз. Только ойлоп туруп эмес, биринчи келген немени баштайсың. Кара. Эгер сен супер каарман болуп калганда, кандай супер каарман болчуң? Адамдарга жардам берген? Жок, канча күчүң болушун каалайт элең? Учуп жүргөн. Учуп жүргөн. Кайсы сөздү же фразаны көп айтасың? Ужас, кошмар деп айтат экен. Кошмар. Эгер сен күнгө кимдир бирөө менен денелерди алмаштырсаң, ким болмок? Денелерди эч кимге дейм, оюма эч ким келбеди. Өзүм деле Мышыкпы, итпи? Мышык. Кандай нерсени эч качан кылбайсың? Эч качан кылбайм. Мага жакпаган нерселерди кылбайм. Сени шыктандырып дем берген нерсе кайсы? Эмне нерсе? Мен адам катары апамды айта алам. Мени апамдай эч ким шыктандыра албайт. Кайсы нерсе сага тажаа берет же капа калат? Капагат. Мен капагат. Мени эч нерсе деле капа кыла албайт, бирок мени кээде түшүнбөй калган кездерде, кээде өзүм булуп калганда болбогон нерсеге деле капа болуп калат деген адатым бар. Сен көбүрөөк пландоону жактасыңбы же импровизация кылууну? Импровизация менен эле кетет го деп. План жок дейсиз. Планым көбүнчө ишке ашпай калат. Эрте турган же обедке чейин укташ? Эрте турган жагат, бирок обедке чейин уктайм. Кофе, чай? Чай. Сүйүктүү убактың? Сүйүктүү убактым кеч түндө жакшы көрөм. Түндө өзүм менен өзүм, ойлорум менен Сүйүктүү тамак? Күрүчтүү тамактар, аш. Сүйүктүү түсүң? Ак.
Сүйүктүү музыка быйыр. Классический легкий ырлар. Бул жерде Бишкекте, Жалал-Абадта эле бар. Сүйүктүү жериң шаардагы кайсы? Сүйүктүү жерим Жалал-Абадта курорт, потому что там эме бар да, панораманы жакшы көрөм. А Бишкекте болсо аларча жаратылышын жакшы көрөм. Аларча. О, жакшы. Чоң кемин деген сыяктуу жер. Эң жакшы, эң чоң сыймаган кайсы? Өзүмдү психологиялык абалымды тургуза алгандыгым эң чоң жетишкендик. Материальный да эмес, психологиялык абалыма рахмат айтам. Ата энеңе эмне дейт элең азыр неме кылган болсоң? Мага ушундай шарттарды түзүп, мен ушундай даражага жеткиргенине ыраазычылык гана айтам. Без комментариев. Баягы вообще мындай ойлонбой да дүз даяр экен да бар жокчу. Викторина ушу менен бүттү. Эгер азыр миңдеген адамдар көрсө биздичи, аларга айта турган сөзүң кайсы болмок? Кандай сөз айтмаксың? Камера мынакта. Жалпы эле адамзатына айтам. Аллах Таала ар бир адамды өзүнчө бир миссия менен жараткан, өзүнчө бир күч менен, өзүнчө бир талант менен жараткан. Өзүңүздөрдү талантыңыздарды таап, жөндөмүңүздөрдү таап, эч бир нерсеге өкүнбөстөн, сынбастан, эң башкысы жүрөгүңүздөрдү тынчап, жүрөгүңүздөрдүн тынчтыгын таабыңыздар деп айтып кетер элем. Айдана, чоң рахмат. Чын айтам, бул маек мен үчүн дагы мотивация берди. Сенин окуяң чындыгында шыктандырат жана күч берет. Убакыт бөлүп бизге Бишкектен келгениң үчүн чоң рахмат. Ойлойм, биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр да шык алды. Комментарийга жазып кетиңиздер достор, жана лайк басып унутпаңыздар. Силер менен Зия жана Айдана Нуруева болду. Рахмат чоң. Ушу менен бүттү. Пока-пока.